Саткындык эң жаман нерсе. Алдыңда ишеничиңе кирет, кан тамырларыңа кирет, анан бир күн болто чабат да. Ислам Каримов, Өзбекстандын маркум биринчи президенти дагы суроо беришкен журналист. Мен ушул Ислам Каримов, Владимир Путин ушул сыяктуу известный таанымал адамдардан анан жүргүзүп жаткан саясаты жакшыбы, жаманбы? Ооба, минус плюс дагы жактары көп. Бирок ошол эле учурда элди башкарып, элди кармап калыш бул өтө кыйын нерсе да. Ошол ичиден дагы бүт билип ушул нерселерди аракет кылып, көр нерсени көрөгөч болуп, стратегик болуп, көп нерсени кылгандыгы үчүн булар башкара алды деп ойлойм. Мисалы Ислам Каримовдун журналист суроо берип атат, ушул сиздин жашоодо корккон нерсеңиз эмне деп. Менин корккон нерсем ар бир адамдын корккон нерсеси болот. Ислам Каримов өзү айтып атат. Менин корккон нерсем бул саткындык деп айтып атат да. Мен бардык нерсени кечиришим мүмкүн, саткындыкты кечирбейм деп. Себеби бул лидер адам. Мамлекеттик даражада, мамлекеттик деңгээлдеги адам да бул. Сиз жеке башыңызга жооп берсеңиз, ал 30 миллион, Өзбекстан 30 миллион адам үчүн суракка тартыла турган адам да акыретте. Бул айтып атат, эң корккон нерсем ушу саткындык деп. Себеби мамлекеттик сырларды жеке өзү сактап жүрө албайт да. Ал дагы кээ бир адамдарга айтышка туура келет, башкага айтышка туура келет. Ошол учурда ар дайым көз караш деген нерсе, парасат деген нерсени иштетип бирдекени айтпасаң, ал адам сөзсүз түрдө бирөөгө агент, бирөөгө саткын болушу мүмкүн толук түрдө. Өкүнүчтүүсү, мисалы, бул ушундай адамдардын китеп чыгарбаганы да, өзүнүн өмүр баянын толук түрдө ачык айта албаганы, кээ бир ушул учурда мен өкүнүп калам, ушуларга жолугуп 2 саат, 3 сааттап сүйлөшө албай калганы мисалы үчүн өкүндүрөт да. Булар китеп жазса, мисалы китеп окусаң, китебин окусаң, мисалы интервьюларын көрөм, Орусиянын президентин дагы ошол эле учурда булардын дагы ушул убактысы жок, балким башка, бирок китеп жазбаганы, китеп чыгарбай жатканы өтө өкүнүчтүү да. Мисалы эми биздин мурдагы туңгуч президентибиз Аскар Акаев дагы китеп жазып чыгарды, менин жашоом жана политикам деп, саясатым деп китебин чыгарды. Бирок баары ушул китеп жаатына бул калат да себеби. Ошондуктан да китеп жазыш маселесинде Ислам Каримовдун ошо корккон нерсеси эмне экен? Бул менин корккон нерседей саткындык деп атат да. Балда келип өтө катуу чабат экен даракты. Дарак өкүнүп, жыгылып атып, ыйлап, өкүнүп жыгылат экен да. Балта, сен урушайын деймин го, бирок сабың өзүбүздүкү дейт экен да. Балтанын сабы жыгачтан. Кээде өзүңдү жыгытып коет, ошо алдыңдагы жүргөн адам келип. Эң коркконуң ушу жаныңдагылар болуш керек да негизи. Негизи себеби эң катуу удаалар ушул алдыңдагылар берип кетет да. Баягы ишенбестикти ишенгендеримден үйрөндүм дейт го, бул сөз туура сөз. Себеби ишенгендериң сатып кеткенде көздөрүң ушундай чоң ачылат, жашоого башкача көз карашта карап каласың киши. Бул дарактын өкүнгөнү дагы сабың өзүбүздүкү деп туруп жыгылат экен да. Ыйлап. Саткындык чындыгында саткын болбош керек. Жаныңда жүрөт, кан тамырларыңа кирет, ишеничиңе кирет, бүт сырларыңды берет. Анан эки жүздүн ишин кылат да. Аллах өзү сактасын. Дос бар, ар кимде эле дос бар. Бирок досуң душман болушу мүмкүн, этият бол. Бирөө менен достошсоң, катуу достошуп кетпе, душмандашып калышың мүмкүн. Бирөө менен душмандашсаң, катуу душмандашпа, бир күн достошуп калышың мүмкүн. Душманыңды ачык түрдө билесиң, ал душмандык кылып кетиши мүмкүн сөзсүз түрдө, бир күн аркаңан бычык сайып кетиши мүмкүн. Душман деп билесиң да, аны карап байкап турасың. Неге? Ал себеби душман да. Досту сен билбейсиң да, бирок досуң сени толук түрдө билет да. Кайериңе бычак уруш керек, кандай кемчилигиң бар, кандай кайсы жерде сыздап каласың, кайсы учурда Россияга кетип каласың. Бүт бардыгын билип турат да. Ошондуктан да эң коркунуч нерсе дос. Себеби кайерге канжарды сайышты билген адам ошол досуң болуп эсептелет. Кыянат кылбайлы, Алладан коркойлу, саткындык кылбайлы. Бирөөнүн сөзүн алып экинчиге башкача кылып жеткирбейли. Бул эң жаман нерсе.